Oo. Beri. Bitti. Şimdi karangıda gelim de. Karangıda gelgенimde ballarım. Eki balam ол жерден айнектен қарап тұрған болады. Қарап тұрып эле мен машинаны токтотконумда келинчегим эшикти ачат. Эшикти ачканда эле булар подъездди жаңыртып кыйкырып чыгышат. Ата биз сени күтүп атабыз деп күтүп чыгышат да. Анан буларды кучактап өп неме кылгандан кийин эле иштен чарчаган немелер баардыгы эстен чыгып калат уже. Эки уулдун мээримдүү атасы милициянын капитаны Амангелди Үркүнбаев 36 жашта. Ал өмүрүнүн 10 жылдан ашуун бөлүгүн коомдун коопсуздугуна арнап келет. Ал учурда Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн улук инспектору кызматында. Малга толпай аймак кыталарында айдап, коонатан малтылай темеден айдап. Ай, молодец. Мен банан. Түндөп кетет, таңга мал келет. Бирок мен сабырдуу болгонго аракет кылам. Жакшы түшүнүп, кеч келсе дагы жакшы келдиңизби, кыйналбадыңызбы дейм. Саламатсыздарбы? Күнүгө адатка айланган өздүк курамдын саптык тизилүүсү, кызматкерлердин жумушка келүүсүн көзөмөлдөө, даярдыгын текшерүү, адаттагыдай жумушчу күндүн башталышы. Амангелди сыяктуу милиция кызматкерлеринин бүгүнкү аткарылуучу жумуштары дайындалып, жетекчилик тарабынан тиешелүү тапшырмаларды алууда. Саптык тизилүүдөн соң каарманыбыз иш бөлмөсүндө участкалык инспекторлор менен өзүнчө иш алып барат. Тапшырмалар бар, ошолор боюнча адамдарды камсыз кылып берсеңер бүгүн, мурда кылмыш жасаган адамдар менен сүйлөшүп, чтобы кийинки жолу дагы андай кылмыштарга барбоо үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Анан бизде жанакындай тамаглай дини деп коет. Үйлөрдү кыдырабыз, үйлөрдү кыдырып, кимдер жашайт, канча адам жашайт, эмне менен иш кылышат, үйүндө проблемалар жокпу, мындай үй бүлөлүк зомбулук деген нерселер болот. Андай нерселер менен элдерден сурамжылоо иштерин жүргүзүп иш кылабыз. Милициялар арасында чаңда айтылчу сөз бар. Участка тынч болсо, шаар тынч болот. Буга байланыштуу эле 10 жылдык кесиптик тажрыйбасында башынан түрдүү кызыктуу окуяларды өткөргөн. Эмне кылып атасың десем, муну үйүндө ичип алып, тынчтык бербей, үйүндөгүлөргө тынчтык бербей атты эле. Мен ошого тарбиялап атам деп, беркинчиси дагы мас экен. Экөө тең мас. Берки адам уже эс болуп калган экен. Жанагы жерден уже өзүм токтобостон эле сууга түштүм. Өзүм ошо формачан эле сууга түштүм да, анан кийин жанакыны көтөрүп, өзүм жибинен көтөрүп, анан кийин көпүрөнүн түбүнөн немесин жибин үзүп, чечип чыгардым. Дегенин чоң карыган бир апасы бар экен. Ошол апасы айтып атпайбы? Балам, сен менин баламдын өмүрүн сактап калдың, бул сага өмүр бою карыз бул. Менин балам деп неме кылды эле да. Мыйзамдуулук орун алган жерде тартип сакталып, коом тынч болот. Коомдук коопсуздук көзөмөлгө алынган учурда жарандардын өмүрү сакталып, элдин милицияга болгон ишеничи артаары бышык. Өлкөдө акыркы жылдары бул тармакка болгон көңүл буруу өзгөчө болуп жатканы маалым. Ал эми жетекчилик болсо, алдыңкы кызматкерлерге карата камкордук көрүү дайыма башкы орунда дейт. Эл менен тыгыз байланышта жумуштарды алып барып атабыз. Мэрия менен управалар жетекчилери менен эми элдин баа беришине карап жумуш алып барабыз. Бизде үрөө учурган окуялар жок. Сразу вызовтар болобу, кандай маселелер болбосун, сразу өз убагында чыгып, элдин көйгөйүн чечкени аракет кылып жатабыз. Участкалык инспекторлордун иштери өздөрү тейлеген аймактарда катталган кылмыштардын, жана болгон кылмыштардын бетин ачуу боюнча жакшы, бардыгы өз нугунда жумуш алып барып жатышат. Белгилейкиси күн түн дебей ар бир күнүн өз убактысын, күчүн элдин коопсуздугуна арнаган Жалал-Абад облусунда 1100дөн ашык милиция кызматкери бар. Кошумчалай келсек, 1 ноябрь кыргыз милициясына 98 жыл толот. Бубисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.